бекітіш керек. Ана мынау жерде жазылып тұрады да. Эпос Манас дейді, шедевр дейді. Эпос Манас является краеугольным камнем дейді, культурного наследия и традиций дейді, устного творчества кочевых кыргызов дейді. Его стихотворения, стройки и письменные виды дейді, появились лишь в современную эпоху дейді. В эпосе дейді, более чем 500 тысяч строк дейді. Это 20 раз больше, чем Илиада дейді, и Одиссея дейді. Жаңа Гомера дейді, вместе взятый дейді да. Аябай сонында бұны шет мемлекетте оқығандар міне бұл жөнінде аябай келіп көргісі келеді да. Вот теперь вопрос да. Ушу бойынша Манас Ордода не іштер қылып отыр? Манас жөнінде де ұмыттыңар сіздер. Аз қарап тұр мен кешіріп мен осы жерде іштедім де таластықпын деп білемін. Жаңа Қарақұлшоққа лестница салынды, Манас Ордо бір комплекс ашылғаннан бері қайсы жыл ашылды да. Жаңа 1995 жылы өлі. Жаңа Ақаевтың оғанда бір барып жазалғанда, с тех пор там абсолютно ештеңелі қылған жоқпыз да. Енді шоға көңіл бұрыш керек те, өзіңір жазып отырсыңар, қараш, мұның бары, жаңағылардың барынан қиын деп. Бұны оқып атады да, шет мемлекетте, мына азыр жазыпсыңар, япон тілінде, мынакей. Бұлар ем таратылды. Таралуды, абыға чейін таралды, кетіп атады да мұны. Мен деле көргім келеді, Қырғызстанға келсе, мен мұны көргім келеді, мысалы. А барсаң, жаңа Руслан Шерғазич айтқандай, жолда оратқанда, бір нормальный туалет жоқ, Газпромдан башқа. Турау, Манас Ордоға барсаң, бір жатқыза тұрған жер-үйіс жоқ. Ушылардың барын бір ойланбайсыңар. Ну, действительно, жаңа 40 миллион сом деген азыр. Это туризмге бұл өте аста, көйлі бөліш керек. Жаңағы 1 миллион емес, 2 миллион сомдық жаңа ажатханаларды салыш керек. Есін ағда бұйт, бүт условиясы менен. Ошол жерге жаңаларды туристер есіл атуған нәрсені қылыш керек. Анан барғанда барып сыйынабыз, жалдырайбыз. Манас атаман сұранабыз. И ошол жаққа полиция, полис көп нәрсе урылбайды, потому что мен билем аяқ. Барабыз, Құран оқуйбыз, той өткізебіз, кетебіз. Дағы жақшабыз, таласты ипподром салынып қалып, Манас Ордода ат чабықшылар жоқ болып қалды да, ошоны алып кеттік тияққа. Ушу боюнча міне кандай ойлоруңар бар силердин культураны? Азыр өзү Манас Ордо ким балансында? Манас Ордо Маданият министрлигинде азыр. Точно Маданият министрлигинде документтерин карап көрсөң андай эмес го. Мен тактайынчы. Тактасаң, вот видишь, вы не знаете менин балансында. Ошону карагыла, Маданият министринин балансына алгыла. Манас эмеге, Манас атаман эч ким деле аябай айтпаш керек, бүт Кыргызстандын атасы да бул. Баарыбыз эмнедесе өзүңөр жазып атпайсыңар. Это я мен вопрос бербейт болчумун, эмнеге өзүңөр жазып атсыңар. Бул боюнча уруксат берсеңиз, азыр мындай QR коддор менен указательдерди Кыргызстан боюнча коюп чыктык. Мына Манас Ордодагы бул жерде камтылган. Жеке биз туризм департаменти министрлик Таласта биз көп иш-чара өткөздүк. Мен жеке өзүм 3 жолу барып келдим 2022 жылы. Мен рахмат, мен түшүнүп атырмын. Силер эмне кылып атсыңар, вот эти показываете всё да. Результатын көрсөтпөйсүңөр бизге. Мен барып ошо Манас Ордого барып бир гостиница эске алабыз. Келген, эске алып эле келатсыңар, ушунусун иштебейсиңер. Жарайт. Сколько я знаю, сколько эле эске алып келет да. Эми барып бир ошол жерге бир гостиница, бир условия түзүп койсоңор, келген элдер, мен эмес дейм, сами пишите культура министерства. Дүйнөгө таратып атсыңар. Мондой эмес, он нерсе бар деп туурабы Руслан Шерғазиевич? Ошого көңүл бургандан караш керек да. Даже элементарно ошол жерде техникалары жок, уборка кылган. Барып көңүл буруп карап, ушу Манас атабыздын арбагы эле колдойт болуш керек. Туура айтасыз. Бияктагы да, Бишкектеги да токтоп туруп жаңысын салабыз деп атсыңар. Я не знаю да. Надо бул менен ойнобош керек да. Манас ата менен. Мен деле эмес, дагы айтам мен. Могу жерде дүйнөгө өзүңөр таратып атсыңар. Жаңа айттык го, кайсы 3 немени жазып атсыңар мына жерде. Илиада, Одиссея, Гомера вместе взятый дейт. Ошодон чоң да бул эпос. Ооба. И надо там что-то сделать. Жарайт, мен өзүмө жазып алып быйыл. Анан экинчи жаңы мана Талас областында туризм менен көп иштерди кылып, эмне иштерди кылып атсың? Биз туризм тармагы боюнча жана айтып кеткендей эле форум өткөздүк. Туризм форумун өткөзүп, ошол жерде бизнес өкүлдөрү менен биргеликте ошол бүгүнкү күндө кандай кемчиликтер бар. Ошонун баарын Кандай кемчиликтер бар экен? Ал жерде биринчиден ошол сиз айтып аткан мейманканалардын жоктугу. Так. Бул бир. Анан ошол эле учурда бул Таластын жаратылышы дүйнөгө ошол эле туристтерге кеңири таратылбаганы боюнча маселе айтышты. Анан ошол эле учурда ошол объекттерге жолдордун начарлыгы айтышты. Бул боюнча биз атайын тиешелүү министрликке дагы каттарды жолдодук. Планыбызга киргиздик. Биздин жайкы планыбызда да турат, бул жолдор боюнча дагы.
ушулардын баарын Жакшы экен, эми ошодон азыр быйылкы жылы мына 2023 жылы сиз айткандай эмнелер чечилет Таласта? Давайте ушундай подход деп Таласта мына биринчи биз ажатканаларды салабыз. Бүтүрөбүз быйыл. Андан тышкары мындай указательдер Таласка былтыр коюлду. Бул QR код менен азыр бүгүнкү күндө кирсе болот. Ошол эле учурда телефонуңуздан да кирсеңиз болот. Map Checkit, Tourism Checkit, Gov Checkit KG деген сайтка кирсе, Талас боюнча толук азыркы мындай онлайн киргиздик. Онлайн азыр ошол Талас облусуна саякаттоого мүмкүнчүлүк пайда болду. Эми каерде саякатташат эми ошону? Жок, бул туристтерге тартуулап атабыз. Жок, эми бул туристке тартуулап атасыңар. Бул жакшы да, келген туристтер ушунчалык кыжалат болуп кетишет да. Же жолуң жок болсо, же эс ала турган жериң, ушуларды дайындабай, как вы думаете? Туура, биринчи максат биз ушул региондорду четке тааныталы деген биз ошо маркетинг иштерин жүргүздүк. Буюрса ушул мен министр экономика менен дагы сүйлөштүк. Азыркы күндө ошол орто жана жаңы башталып аткан бизнести колдоого жеңилдетилген. Мына азыр жерде Министерство транспорта бар экен да, силер эми туризм деп атсыңар. Ошо мен канча жолу айтып келатам. Ошо кирдүү кирген жок белем, Көпүрө базар аралда Таласта. Сонун ошо Айдар Алиев атабыз бизге мурас кылып калтырып кеткен мощный бак бар да, березовая роща. Билесиңби ошону? Барып көр ошону. Анан ошол жерде бир жол бар. По-моему, бир 20 километр. Ушуну 3-4 жылдын ичинде бүтүрүп койсок, Талас область, анан келген коноктор Талас киргенде эле кайрылат бери бир 10 километр. И вот показывает туризм да. Эс ала турган жерлер, көрө турган жерлер. Ушулардын үстүнөн бир мындай туура айтасыз. Хорошо. Жылда бир немесин бүтүрбөйсүңөрбү? Жарайт. Анан келебиз, жарайт, хорошо, көрсөтөсүңөр. Мен эски мына сөз Ушулар айткан жана 1 миллион Руслан Шерkezov айтып толет. 2 миллионго салгыла. Но жакшы толет болсун да. Кыштыр жайдыр иштей турган. Анан коркпош керек да, кылыш керек. Стенограммага түшүрүп койсоңуз болот, мен сизге сөз берип атам. Көрөбүз, ошо жолду азыр министр транспортко келип турбайбызбы орунбасар, ошо менен сүйлөш. Киргизгиле. Манас атанын жери да, бар жер Манас ата дейбиз. Быйыл сөзсүз ошол жакта бизнести колдоп беребиз. Ар бир райондон жок дегенде. Нагаш эмнеде да Манас атам турган. Аркаңа карасаң? Туура. Туура. Бош этте турат Манас ата. А жана жерге барсаң, как ты можешь, как замминистр культуры эсип барган жана көрсөтөсүң да? Мне стыдно будет. Ошон үчүн жарайт. Ушунун үстүнөн иштей керек. Жарайт. Рахмат. Рахмат.